Күнжелес каналы Чүй облусунун Петровка айылына келди. Бул чыгарылышта биз сиздерге Алтынбек Боубековдун короосуна келдик. Элита арашан койлорун көрсөтүп беребиз. Негизи интернет айдыңынан көрүп жатасыздар, атактуу Титаник кочкоруну ушул агабыз сатып алды. Азыр биз короого келдик. Могу кочкорду артта турган койлору тетик өйдө жакта дагы атактуу койлор кочкорлорду көрсөтүп беребиз. Анда эмес аягына чейин көрүп туруңуздар. Алтынбек ага менен бир сырдашалы койлорну көрсөтүп берели. Жеринен. Алтынбек ага, ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Кандай иштериңиз жакшыбы? Алхамдулилlah, жакшы. Биз келдик эми. Титаник сизге өтүп калыптыр. Сизге насип кылыптыр. Азыр короого алып келдиңиз, сүйүнүп олтурасыз. Аллага шүгүр, ошо Аллах Таала насип кылып бизге ошо Титаникти Иршат байканын короосунан алып келдик. Титаник жанагы КТРК түз эфирге чыккан кочкор бар го, туугандар, өзүңүздөр көрдүңүздөр го. Интернетте популярдуу болуп атты. Мына ушул кочкорду ушул агабыз алды. $20,000 болду, э? $20,000. $20,000. Сиз эми сандан сапатка өтүү үчүн колдонуп атасыз да бу кочкорду? Ошо сандан сапатка. Сизге сапаттуу кочкор керек болгон үчүн ушул бага алдыңыз. Насип кылсын. Титаник кочкору, негизи Титаник кочкору боюнча өзүңүз азыр жетелеп айтып берсеңиз болот. Андан кийин могу койлорду көрөбүз, туугандар. Артта турган элита койлорду көрдүңүздөрбү? Так, бу Кораблевская линия, э? Бул Тимуровский линия. Биконт деген кочкордун баласы. Биконт Новопокровкада Анварларда турат. Славик Анварларда. Туугандар, биз видеону пауза кылабыз, койлорду бери чыгарабыз азыр. Азыр тияктан дагы көрсөт. Азыр элита арашан койлору чыкты. Буйруса азыр Алтынбек агадан бир четте маалыматтар сурай баштайбыз. Канча жылдык тажрыйбасы бар, канча жылда мына ушуга жетишти сурайбыз. Машалла, мына ушундай койлуу болгуңуздар келеби? Аягына чейин көрүп туруңуздар. Алтынбек ага негизи өтө мыкты койлор экен. Сизде азыр ушундай койдон канча баш бар? Бизде жалпы кызыл койлордон 40-45 40-45 баш. 40-45 баш. Сизде кара койлордон да бар? Кара койлордон да бар. Атактуу кара кочкоруңуз да бар? Атактуу кочкордон Торнадо деген кочкор. Аларды дагы көрсөтөбүз, туугандар. Канча жыл болду буларды баштаганыңызга? Негизи жалпысынан алганда 4 жылдай болуп калды. Абсалам кайнагамкында ичине кошуп коюп жүрчү элем, 2 жылдан ашты. Өзүм толук ушу койлорго толук үйгөдөн өзүм алып келип, өзүнчө чарба болгон. Өзүнчө чарба кылып, уже 2 жылдан ашып калды толук киришкениме. Уктуңуздар, туугандар, сиздер дагы арашан койлорун карап көрүңүздөр, сандан сапат көтүңүздөр. Арашан койлору тууралуу маалыматты билип бүттүңүздөр окшойт. Көзүңүздөрдү этият кылыңыздар. Тийип кетпесин. Так, сиздин дагы 4-5 афган кой бар берде. Агыш болуп моголар, э? Мына. Бир. Куйруктардан айырма бар. Кичине айырмасы бар. Анан буттан айырма бар, э? Негизи афган койлордун буттары бир ишкерек, бирок өң ачыгыраак болот. Өңдөрү светлый, ошо ак түстө кичине. Анан бул койлордун көбү ошо статус деген кочкордон бооз. Статус. Сиздин статус деген атактуу кочкоруңуз бар эле. Ооба, статус бар. Ал эми кичине бутун орутуп алып ошо азыр. Эми анын ордуна Титаник келди да буйруса. Титаник эми буйруса кийинки жылга кошулат да. Статустун балдарынан барбы? Статустан эми жаңыдан туулуп башташты, аны да көргөсөңүз. Статус деген кочкор. Ошо бооздор бар. Туугандар, азыр койлорду көрдүңүздөр. Буйруса статустун балдарын көрөбүз. Могу кызыл койлордун балдарын көрөбүз. Андан кийин кара түстөгү арашан койлорун да көрсөтүп беребиз. Арашан дегенде сиздер бир гана кызыл өңдүүлөрдү ойлобоңуздар, туугандар. Хуш. Машалла. Тажрыйбаны көрдүңүз. Бу койлор канча? Сиз 6 айда бир туудурасызбы? Же жайлоого жибересизби? Негизи быйыл жайлоого чыга албай калдык. Буйруса эмки жылы Алла насип кылса ошо пландап атабыз, Сусамырга жайлоого барабыз деп. Быйыл ошо шартка байланыштуу чыга албай калдык. Анан ар кандай болот? Быйыл кээ бирлери 2 тууп калгандар болду. Кээ бирлери ушу 1 тууп. Анан кийинки жылдан баштап ошо бир план менен жүрүң. Дагы алдыда келечек буйруса пландаштырып атабыз ошо кандай. Кышында да ушул жерде кыштайт да? Бул ошо быйыл ушул жерде. Анан бул жакта
жылуу сарай бар, эгер катуу суук боло турган болсо ошол жака кирет. Негизи жайлоого барбаган койлорго кочкор аралашып, бир жылда 2 жолу же 6-7 айда бир туудуруп кое берет. ошондой болуп калып атат. Биз буюрса пландап атабыз. Күзүндө той турган кылып, анан жазга бир той турган кылып, кышкы эмес. Күзгө чейин бир кочкор кошуп, жазында. Анан жаздан кийин сентябрда кочкор кошолу деп кайрама кылып атабыз. Ошондо сиздин койлор жайлоого барбаса дагы, эгер 2 жолу туудурсаңыз үйдө карашка туура келип калат. 2 жолу туудура турган болсок, мен үйдө карашка туура келет. Анан кээ бир койлор 2 тууганда кыйналып калчудай экен. Ооба. Ал Ан үчүн жакшыраак багып, жайлоого чыгарбай, ат корум жакшы болуш керек экен да, 2 туудуруш үчүн. Негизи бир жылда бир туудуруп жайлоого жибергендер да бар. Жайында семиз кылып кармап, бир турган жеринде. 2 туудургандар да бар. Да боло турган. Бул жагы өзүңүздөрдөн туугандар. Анда эмесе видеону пауза кылабыз, булардын козуларын чыгарабыз. Козулар чыкты бул жерде. Мына ошо козуларды көрдүңүздөрбү? Машалла, мына ошолорго көзүңүздөр тийбесин. Назик жандар, коз жандар. Алтынбек ага, канча козу бар азыр сизде? Бул жерде 20дай козу. Бул жерде могу каралар, ошо Тарнададан, сарылар, могу кызылдар статустан туулуп аткандар. Бар статустун балдары. Мынау мага көзүмө урду. Келиңиз Алтынбек ага. Мынау козунун энеси кайсы козу эми? Кайсы кой? Бул ургачы. Бул ургачы, Өтө күчтүү турушу кол. Ургачы, энеси кара кой. Энеси кара койбу? Машалла. Могулар жаңы туулгандар, 10 күн болуп калгандар бар, 1 жума болду кээ бирине. 10 күн, 1 жумалык козулар. Көрдүңүздөрбү? Азыр эми статус кочкордун видеолорун кошобуз туугандар. Караңыздар. Статус кочкору сизге кимден келгенин ошондо сөз кылып кетелиз. Бизге Ануардан, Новопокровкадан Ануардан алганбыз. $20,000. Анда $20,000. Булар ошондо $20,000 кочкордун козулары. Могулар ошо статустуку, могу карадагы статустуку, энеси кара кой. Ургач ярка. Ярка. Машалла. Эми кайсы кочкорду көрсөтөбүз буюрса? Эми азыр кара койлор менен Тарнаданы. Кара койлор менен Тарнадан көрөбүз туугандар. Назар салып карап туруңуздар, азыр алып чыгат. Туугандар, бул 3-чү кочкор агабыздын. Статусу да айттык, статусу башка жакта экен. Могу кара кочкор Тарнада. Муну дагы $11,000 алып келгенбиз деди. Машалла, сизде только сапаттуу кочкорлор экен да. Буйрусу аракет кылып атабыз, Алла насип кылса. Бул кочкор тууралуу айтыңыз, жашы канча, каяктын кочкору, кимдин короосунан чыккан? Бул жашы 4 жаш, Тарнада деген кочкор. Муну дагы ошо Ануардан алып келдик. Негизи ошо Славик, Дилшаттар да болгон экен, Иршат байкелерде. Алар кошушкан, андан кийин биз ошо Ануардан алып келдик. Буйруса мунун балдарында жана караларды көрдүк. Түбү Аюп, энелери Карабылдын кыздары. Бүт эле барып Карабылга такалат окшойт. Энеси Карабылдын кызы, атасы Аюп. Машалла. Азыр бир аз арыгыраак мезгил экен. Бул жанагы статустун атасы Француз деген кочкор менен бир тууган. Статус экөөбүз демек жакын экен да. Экөөнүн линиялары жакын. Азыр кой кууп жүрөт бул. Бул кууттан бүттү азыр. Мына туугандар. Сен күлөгөндөр болсо кошуп коюп атабыз. Демек, кара койлорго ушуну кошуп атыпсыз да? Кара койлорго негизи статуста кошулган, анан Тарнада да кошулду. Ана мына ак фокула бул сулуктан чыгып кеткен да? Ушул кичине ошо эмеси. Ата көзү кара. Көзү кара. Машалла, мына кара түстөгү арашандар чыкты. Көлөмү боюнча кызыл койлордон эч айырмасы жок. Арашан кара кармагандар да бар ар бир чарбада. Бирок кызыл көбүрөөк массада туугандар. Количествосы саны боюнча. Кара кочкор. Кой жүрсеңиз да болот эми. Алтынбек аке. Мына каралар.
Арашан бу каралар дагы. Анан Эсенбек бул жерде бир 2-3 жүрөт. Тарнаданын кыздарын көргөзүп коеюн. Жана кара кочкордун өзүнүн да. Бул тарнаданын өзүнүн кыздары. Мына могул быйылкысы 8 айлык козусу. Мына. Şu tarnadanыкы. Арас чачырайт азыр. Мына. Анан бу жерде жүндү жүрбөйбү? Бул жүндү. Могул şu тарнаданын кызы Периярк. Мына ол, Ушул. Дагы бирөөсү бар. Бул туугандар. Тарнаданын кыздары дейт. Ургач козулар. Булар аралашып кетпейби? Кандай? Аралаштырып багасыз башка вакытта негизи? Негизи чогуу эле болот. Бүгүн ошо кара койлорду атайын өзүнчө бөлүп койдук, кара кочкорду өзүнчө тартайлы деп. Негизи кочкорлор өзүнчө турат, койлор чогуу эле. Машалла. Канча баш эми кара коюңуздан? Бул жерде 25 25 баш. 25 баш кара кой бар. Тарнадан кызларынан 3 жүрөт. Анан бердем статустан боостор бар, бир 4-5 кара кой. Калгандары тарнададан. Мына туугандар. Кара арашандарды дагы көргөн белеңиздер. Бирок азыраак көргөнсүздөр, көргөн болсоңуздар да. Көлөмдөн эч айырма жок. Алтынбек мырза, эми бир-эки расход жөнүндө сурап коеюн эми. Аларга расход кандай сизде? Жем чөпкө. Эми жем чөпкө бизде пока мындай бул жайында жайдык. Жайыт дагы эми кичине өтө мыкты эмес. Бирок расход жакшы эле кетет. Бирок доход өтө жакшы болсо керек булардан. Эми козуларына очередке тизилсе керек. Эми буйруса болуп атат. Саткандарыбыз бар. Эми сизде тапкан киреше мына ушулардан да турабы? Основной ушул эле. Ушул жумуш. Ушул жумуш. Башка жумуш кылбайсыз? Жумуш эле кылбайсыз, ушул кой менен. Ушунун артынан куюш селекция жасайсыз. Так, ошондо сиз бир жыл эрте ойлоносуз, мисалы кийинки жылдыкка камданганда, мисалы кочкорлорду быйыл уже камдап коесуз. Ошо аракет кылып атабыз буйруса. Туугандар, Алтынбек Бообековдун арашан койлорун көрсөтүп атабыз. Дээрлик толук көрсөтүп бүттүк. Сиз жардамчылар ошондо. Койлорду күндө карайт. Ушулар карайт. Машалла, сөз жок. Мыкты койлорду карап атыптыр да. Негизи көптөр могу койлордон мечтасы ушундай кой кайтарсам депчи. Билесизби? Ушу койлорго жете албай жүргөндөр да көп. Андай ишиңизге ийгилик, чарбаңызга береке. Эми эң акырында Алтынбек мындай суроо болсун. Не сатыла турган койлордон барбы, жокпу? Эми сатылып калат. Сурагандар болсо баасы келсе сатабыз. Экран астынан номерлерге чалса байланышып көрсүн сиз менен. Жакта да бир 10 чакты кой сатсак деген план бар. Эгер эмесе кимдерге кызык болсо чалса сүйлөшүп баасы келсе сатабыз. Туугандар, экран астынан номерлерге чалып байланышыңыздар. Биз видео жыйынтадык. Саламатта калыңыздар, аманчылыкта көрүшкөнчө. Биздин видео класс комментария калтырып, могу койлор боюнча өз пикириңизди калтырып кетсеңиз болот. Анда эмесе кийинки чыгарылыштардан көрүшкөнчө сиздер менен Күн Желеси каналы болду. Петровка айылы, Москва району, Чүй областы.